Өкмөт энергетика тармагына, анын ичинен ГЭС куруу жараянына өзгөчө көңүл бурууда. Энергетикада тарыхтын жаңы барагы ачылып, Борбор Азия үчүн да өзгөчө мааниге ээ болгон Камбар Ата 1 ГЭСин куруу ишке аша турган болууда. Өлкөдө 30 жылдан бери ишке ашпай келген ири улуттук долбоордун курулушу 1 апрелден тарта башталат. Акылбек Жапаровдун айтымында бул ГЭСтин курулушунун 1 этабын өкмөт өзү баштайт. Алгачкы инфраструктурасын түзүүгө дээрлик $19 миллион керек болуп, ал каражатта табылган. Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен быйыл Камбар Ата 1дин 1 этабын өзүбүз баштагандабыз. Жакын арада финансы министрлиги евробондторго ошолордун рыногуна чыкканга аракет кылып атат. $500 миллион чейин. Буга биздин Өзбекстандын жетекчиси Шавкат Мирамонович Мирзоев аябай кызыктар экен. Анан мен Казакстанда болгон визитимде дагы Казакстандын президенти Урмат Такаев дагы биз дагы катышсак болот эле деген ой пикирди айтып атышат. Биз алар келип катышканга каршы эмеспиз. Ким кандай кылып катышат, ал эми переговорлордун натыйжасы болсо керек. Бирок быйыл Камбар Ата 1ди биз баштайбыз. Ошондо биз Камбар Ата 2-ни, Камбар Ата 1ди өзүбүздүн күчүбүз менен баштап атабыз. Камбар Ата 1 ГЭСи өлкө келечегин, Кыргызстандын энергетикалык коопсуздугун, Касамин долбоорун эске алганда сөз жеткис мааниге ээ. Бул ГЭС Токтогулдан жогорураак Нарын дарыясына салынмакчы. Платинанын бийиктиги 256 гектар болоору айтылууда. Объект өзүн-өзү 12 жылда актай тургандыгы айтылат. Акылбек Жапаров ошондой эле Камбар Ата 2 ГЭСинин 2 агрегаты ушул жылдын соңу же келерки жылдын май айына чейин ишке кирерин айтты. 1 агрегатты билесиздер, азыр 120 мегаватт берип атканы менен 30 мегаватты запертой мощность деп турат. Ошондо трансформаторный подстанциялар дагы, зым тутачкычтар дагы жаңылангандан кийин бизде 250 мегаваттка чейин Камбар Ата 2 бере баштайт. Мына ошонун алкагында биз Камбар Ата 1де да баштап атабыз. Токтогул суу сактагычында суунун көлөмү улам азаюуда. Февраль айынын башында 8 миллиард 995 миллион метр куб суу бар экендиги айтылды. Былтыр ушул маалда 10,5 миллиард метр куб суу болгон. Өткөн жылы март айынын аягында Токтогулда суунун көлөмү 8 миллиард метр кубка чейин азайган. Энергетиктер керектөөлөр өскөнүн эске алганда, кыштан кийин 2022 жылдын 1 апрелине барып, суунун көлөмү 6 миллиард метр кубка чейин азайышы мүмкүн деп болжолдойт. Жылдан жылга электр энергиясына болгон керектөөлөр ашууда. Мындан улам Кыргыз өкмөтү ири суу сактагыч менен катар чакан ГЭСтерге өзгөчө маани берүүдө. Мындан ары мамлекет чакан ГЭС курууну көздөгөн ишкерлерге зарыл болгон учурда грант бөлүп бере алат. Ишкердин каражаты же күрөөсү жетишсиз болуп жатса, мамлекетке жардам сурап кайрылса болот. Өкмөт акчалай колдоо көрсөтүүгө даярдыгын билдирүүдө. Анткени буга чейин бул жаатта колдоо болбой, ишкерлерге тоскоолдуктар жаралган. Кыргызстан боюнча чакан ГЭСтерди курууга 3000ден ашуун ыңгайлуу жерлер бар. Микро ГЭС куруу иштери аймактарда да колго алынган. Энергетиканын борбору саналган Жалал Абад облусунда ушул эле жылы 10 чакан ГЭС курулуп, пайдаланууга берилмекчи. Облустук бийлик ГЭС куруу мүмкүнчүлүгү бар ички жана сырткы инвесторлор менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Алардын арасында эки ишкер каражат жаатынан насыя сурап кайрылган. Жергиликтүү бийлик алардын кайрылуусун министрлер кабинетине жөнөткөн. 2022 жылы 10 ГЭС куруу боюнча план кылганбыз. Азыр бул план боюнча кетип атабыз. Биз бардык инвесторлор менен сүйлөшкөнбүз. Алардын негизгилеринин бардыгы баягы өзүбүздүн ички инвесторлор. Булардын алды бүгүнкү күндө курулуп жарымына жетип калды. Көпчүлүгү быйыл башталат. Азыр мына кар кетип, мына марттан баштайбыз деп бардыгы турат. Облустун бардык райондорунда чакан ГЭС куруу мүмкүнчүлүгү бар. Анын катарында быйыл ГЭСке муктаждыгы чоң алыскы Чаткал районуна да өзгөчө көңүл бурулууда. Анда 2 чакан жана 1 чоң ГЭСке жер бөлүнүп берилген. Ири ГЭС райондун жогору жагына Өзбекстан менен чектешкен аймакта курулат. Инвесторлор менен сүйлөшүүлөр жүрүп, учурда долбоордун техникалык экономикалык негиздемеси иштелип жатат.
Жалал Абадтагы Илим изилдөө борборунун илимий кызматкери Абдисатар Доспаев микро жана чакан гэстерди изилдейт. Ал түштүк жергесинде 17 кичи гэс курушканын айтат. Кыргызстан боюнча 3000ден ашык чакан гэстерди курууга ыңгайлуу суулар бар. Бирок бийликтин колдоо болбой гэс куруу кыйындаган. Ал кайсыл жерлерге гэс курууга болоорун айтып берди. Кыргызстан боюнча өзү суулардын саны 296 суу бар, дария бар. Кыргызстан территориясындачы. Аяганда эле көп гэс курса болот да. Мисалы үчүн мен көбүрөөк түштүк региондарын Жалал Абад областын изилдеген үчүн атайын картасын жасап, ушундай кылып, каерде кандай точкада тиги координаттары менен ушундай жасап жүрөбүз. Базар Оргондо Караөңкүр дарыясы бар. Бир эле Караөңкүр дарыясында 12 жерге гэс курса болот. Мына ошол жердеги гэстин эң эле баягы аз болгондогусу 5 мегаваттка чейин берет да. Өзүңүздөргө маалым, сиздерди катыштырып туруп 48 творду таратып берген малый гэстер боюнча 1 апрелде көрөбүз. Эгерде бизнес проектлери жазалбаса, жөнөлү алып коюшса, биз кайра алабыз дагы, ким курам десе ошолордун баарына беребиз. Өткөн жылдын ноябрында чакан гэстерде күн жана шамал электр станцияларын курууну каалаган 20 компанияга күбөлүк берилген. Гэстерди куруу долбоорлору 2022 жылдын 1 мартына чейин ишке ашырылышы керек. Күбөлүк алган компаниялар электр энергиясын өндүрүп, аны сатууга жеткирүүгө укуктуу болот. Жалпысынан өлкө боюнча быйыл 48 чакан гэс куруу пландалууда.